Ысык Чикагодан сиздерге ысык салам. Бул Автомеломан долбоору жана бүгүн мен сиздерге дагы бир музыкалдуу адам тууралуу айтып берип, анан ал адамды ырдатып сиздер менен сонун көңүл ачууну бүгүн пландап келип калдым. Анда эмесе бул инсан Чикагодагы мендеги музыканттардын бири болгондо дагы кыргыз кызы. Эң башкысы сиздер үчүн сонун чыгармаларды аткарып берип, анан өзү тууралуу да кененирээк айтып берет деген ойдомун. Кыргыздын эрке кызы Аяна. Салам Аяна, кандайсың? Жакшы. Буюрса Америкадагы жашоо тууралуу, музыкага болгон сүйүү тууралуу кененирээк сүйлөшөбүз. Автомеломансыңбы? Ооба. Анда по адресу келиптирмин. Ооба, точно. Каждый раз эми жолдон кетип баратсам деле постоянно нон-стоп музыка болгон. Негизи. Окшош экенбиз да. Ооба, я думаю, то, что будет прям по теме. Всё, анда сүйлөштүк. Калганын болсо машинадан сүйлөшөлү, кеттик. Аяна, кош келдиң менин студияма. Бул абдан кечке эле айта берем ушул сөздүчү, ушул фразанычы, стереотиптүү унаа Toyota Prius. Бирок ошентсе дагы студияга айландырып, азыркы тапта Автомеломанды ушул жерде тартып жаткан учурум. Анан кандай экен студияң? Сонун. Да, очень атмосферно. Анда буюрса ырдаганга даярбыз, ырдаганга, ачылганга, өзүбүз жөнүндө кененирээк айтып бергенге. Анткени көпчүлүк жаңыдан Instagram баракчаңа катталып баштады окшойт, акыркы каверлерден уламчы. Алардын катарында мен да бармын. Анан буюрса Аянаны жалпы кыргыз элине, жалпы музыка сүйүүчүлөргө буюрса бүгүн тааныштырганга аракет жасаймын. Сиз да колдоп бизди YouTube каналыбызда өзүңүздүн лайкыңызды басып, аябай комментарийлериңизди жазып коюңуз. Жаш талант үчүн бул өтө керектүү нерсе. Өзгөчө чыгармачыл адамга колдоо аябай керек, туурабы? Ооба. Анда эмесе биз баштадык. Сиздер болсо эч кайда алыстабаңыз, биз жолго чыгалы. Looks like we're making out for lost time. Need you to spell it out for me. Busting over on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come and slot right in. A satellite at heaven that far. I kinda wonder where you are. Already know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and a place, so don't be shy. Just come be the man I need. Tell me you got something to give. I want it. I kinda wonder when you call me wonderful. Whatever the type of talk it is, come on then. I gotta know you're meant to be the man I need. Talk to me, talk to me. Talk to me, talk to me, be the man that I need, baby. Talk to me, be the man that I need. Talk to me, be the man that I need, baby. Talk to me, be the man. I'd like to think we're on the same way, but I can tell with you sometimes. So baby, let's get on the same page. Stop making me read between the lines. Already know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and a place, so don't be shy. Just come be the man I need. Tell me you got something to give. I want it. I kinda like it when you call me wonderful. Whatever the type of talk it is, come on then. I kinda wonder when you mean the man I need. Talk to me, talk to me, talk to me, talk to me. Ooh, talk to me, be the man that I need, baby. Talk to me, be the man that I need. Talk to me, be the man
talk to me, baby, man, 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 man. Кол чоңулар, бул Оливия Диндин кайсылары? Man, I need. Деген ыры азыр китапта репитте турат, Репитте турат. Бул негизи жаңы ыр. Оливия Дин өзү эле жаңы чыгып атат да, эми жаңы ырларын выпускать этип, бирок ар бир чыккан ыры аябай жагат. Хит болуп атат. Хит болуп атат. Байкап атам. Особенно в Инстаграме. Жакшы рейтингдери. Ошол Инстаграмдан угуп калгам го, мен дагы андан кийин Телеграмга өзүмдүн каналыма салып, ошол ойдон чуть ли не каждый день слушаю. А негизи ушундай репитте турган ырларды мындай бат эле жактырбай калуу мүмкүнбү? Сен үчүн же андай жокпу? Мен үчүн андай деле жок, мындай бир ушундай ырлар бар, которые никогда не надоедают. Магачы канча жолу уксам деле, бирок кичине убакыт өтөт, мындай мисалы үчүн мен тажап кетем, андан кийин бир ай, 2 ай укпай калсам кайра сагынып ошону поискке жазып кайра угуп. Ушундай ырлар аябай көп. Жакшы экен. Автомеломан. Чынында меломан адам. Анда эмесе биз бүгүн берүүнү бир аз башкачараак баштадык. Алгач ырдаттым. Биздин көрүүчүлөр жакшылап үнү аркылуу, вокал аркылуу таанып алсын дедим. Анан эми буюрса Аянаны азыр сиздерге жакшылап тааныштырганга аракет жасаймын. Качан келип калдың Америка Кошмо Штаттарына? Кандай себептер менен келип калдың? Эмне менен алектенесиң? Кел ушулар жөнүндө кененирээк сүйлөшөбүз. Америкага келгениме келаткан августта ровно 1 жыл болот. Ошондо мурунку жылы ушундай маалда мен билет алып, эми учканга камданып жүргөм да. Окуу боюнча келдим, студенческий виза менен. Негизи бирок Америкага башында мен тапшырып атканда такыр башка штаттагы университетке, анан кийин ошо башка кесипке тапшырганмын да. Да? Анан кийин Чикагого кайра которулгандан кийин кечке ойлонуп, что-то музыкадан мен алыс кете албайт окшоймун деген чечим менен кайра эле Норс Парк университетине тапшырдым. И азыр ошол Норс Паркта Music Education Piano Performance деп коет. Ошол мейджордо окуп жүрөм. Пианистка, Пианистка. Ошондо Music Education болгондо мен ал жактан музыка мугалими и музыка мугалими болуп чыгам да. Жакшы. Биринчи кайсыл окууга тапшырдың эле ошондо? Биринчи бизнес управленияга тапшырдым. Чыгармачыл адам бизнесте эми ооба ал жакта деле иш кыла алат, бирок чын эле чыгармачылык биринчи орунда болот да. Бирок мен эмнеге сразу музыкальныйга тапшырган жокмун, анткени мен деген Кыргызстанда жүрүп ушуларды карап атканда окуу биякта аябай кымбат сезилген да, именно музыка тармакта окуйм деп чыксаңчы. Анан кийин бияка келип анан мен билдим, scholarship ар кайсы скидкаларды алса болот экенинчи. Анан ошол скидкалар менен прослушиваниялардан өтүп, анан ошо акчасы туура келгендей кылып поступать этип алдым да. Жакшы. Акчасы жөнүндө сөз болуп кетти. Билсек болобу, балким Кыргызстанда көрүп жатып, мисалы үчүн ушул сага окшоп, бул жакка келип музыкалык билим алат элем дегендер бар чыгар. Ар кайсы университетте ар кандай. Бул жакта мисалы үчүн бизде деген консерваторияда эле, Кыргызстандачы, консерваторияда эле окуса болот го негизи музыка боюнча. Бул жерде ар кайсы университеттерде музыкальный направление бар. Эми бүт баарында эмес, бирок көп мындай крупный университеттерде обязательно есть. Консерваториядан тышкары. Анан мен карап атканда көптөгөн университеттерди караганмын. Анан ошо Норс Парк эме менен местоположениясы менен да аябай эме болду да, удобно болду мага. Негизи башкы стоимости примерно $36,000 болчу. Бул бир семестр. Жылына. Скидкалар менен где-то бир 16,000 тегерегине түштү. Ошондо азыр бир айына 1,400 ошондой төлөйм да. Бул деле чоң эле акча, мындай карап көргөндөчү. Чоң эле акча. Өзгөчө эске салып коюш керек, студенттер Америкада иштеп акча тапканга болбойт. Ошол себептен бул жактагы студенттер билбейм кантип төлөп жатышат. Контракттарын кыйынсыңар. Анткени $1,200 деген бул Кыргызстандагы 1 жылдык контрактка барабар да турабы азыркы акча менен алгандачы.
макул, акчасына токтолдук, бирок чын эле ар кандай варианттар бар финансированиянын. Мисалы үчүн гранттарды утуп алса болот, бара балким сен дагы бир кандайдыр бир кароо сынактарга катышып ал жактардан орундарды алсаң, тааныл алсаң, бул дагы сага плюс болуп, дагы жеңилдиктер болот буюрса. Ой, кийинки окуу жылында буюрса мындай мен эчтеке акча төлөбөйм деп айтып калгандай болсо экен. Мен өзүм эле ошону ойлонуп жүргөм. Норс Паркка азырынча ушул менен программа менен эме окуй берейин, анткени мен убакытымды дагы коротуп атам да, окубай же башка жерде жүрсөмчү. Ошон үчүн Норс Паркка токтолуп азыр ошол жакта окуп жүрөм, бирок кийинки жылы кейсимди мындай кыйыныраак, жакшыраак кылып даярдана алгандан кийин уже башка крупныйраак университеттерге скидкаларга подаваться этсем болот да. Жакшы экен. Калуу тилектер ишке ашсын. Буюрса, максаттарга жетели. Анан кандай экен негизи Кыргызстанда музыкалык билим алгансың да? Ооба. Кайсыл жакта окудуң эле ал жакта? Кыргызстанда Мукаш Абдраев атындагы орто мектепте окугам. Ал жакта деген ошо 1-класстан баштап 11-класска чейин өзүңдүн специальностьң менен обучаться этесиң да. Ал жакта да пианино беле? Ооба, ал жакта да пианино. Жакшы да. Мен ал жакты бүтүрүп, анан консерваторияга дальше тапшыргам. Анан консерваторияда 1 жыл окуп жүргөндөн кийин визам ачылып калып, анан ошентип анан консерваторияны таштап бияка келдим. Жакшы. Негизи ал жак менен бул жактын кандай айырмачылыгы бар экен билим берүүдө? Айырмасы аябай чоң. Асман менен жер экен. Асман менен жер. Подходдору, методдору башкача экен. Мен ошентип угуп калам да, өзгөчө пианинону, мисалы үчүн бизде Кыргызстанда башкача үйрөтөт деп уккам. Бул жакта такыр башкача деп. Бирок мындай караганда бирдей эле. Бүт ошол жактагы теория, нота, терминдери бардыгы эле окшош, бирок именно методикасы бөлөк деп ойлойм да. Анткени мен кичинекей кезимден 7 жашымдан бери музыкальный школада окудум. И биздин көбүнчө учительдерибиздин баары орустар болчу да. И бизге башында эле айтышчу, это вот мы учились по советской системе. Бирок мугалимдер аябай кыйын. Действительно күчтүү. Бияка келгенде мен түшүндүм, биякта мугалимдер аябай мындай сюсюкат этишет да сененчи. Эметип поддерживать этип, башкача сүйлөшөт. Кыргызстанда аякта көбүнчө протребовательность, бирок ошо в тот же момент поддержка аябай чоң. Биякта болсо билбейм, мындай аябай жакшы сүйлөшөт, жакшы түшүндүрүп беришет, бирок дальше бул уже сенин ответственностьң дегендей эле отношение да. Кыргызстанда кичине андай эмес. Кыргызстанда за тебя прям ручаются. Если учитель тебя берет, это как вторая мама, да, уже постоянно рядом, постоянно аркы конкурс, берки конкурска барсаң, дайыма жаныңда. Бирок ошол эле учурда алар талапты катуу коюшат, бул жактагылар болсо сен өзүңдүн эркиңе коет, ошондо бардык жоопкерчилик өзүңдө, кааласаң, менден ошол билимди толугу менен ал дагы андан ары жөнү. Эгер каалабасаң, анда окубай деле кой деген сыяктуу. Бирок бир чети туура, анткени ушундай эме методика менен окутканда сен кичине өзүң ойлонот экенсиң да. Мисалы, мага бул жактын методикасы көбүрөөк жакты да, анткени мен өзүм жоопкерчиликтүү адаммын, бирок менден аябай көп нерсени талап кылганда, ал мага көп мындай жага бербейт да. Тескерисинче жайыма коюп койсо, мен каалаган нерсемди жасайм да. Демек, Америкада буюрса университетке азыр деле кеч эмескенде тапшырсам болот экен. Макул, жакшы. Анда мен байкашымча, бул жакта окуп эле эмес, сабак да берип жүргөн учуруң бар, Ооба. Кимдерге сабак бересиң? Негизи мындай историясы аябай интересный да, анткени мен Америкага эми келгенде жумуш издеп баштагам. Биякта бизде көбүнчө эле студенттер бардыгы эле акча табышат да, бүт баары эле окууларын өзлөрү жаап жүрүшөт. И көбүнчөсү эле сфера обслуживанияда иштешет. Официант болуу же эмеде флористтер дагы көп бизде биякта студент кыздардан. Мен дагы ошол тармакта эле иштей берет окшоймун деп ойлогом. Анан бери 2 жума бир эмеде американский заведенияда иштедим. Бирок 2 жумага эле жеттим. Аябай көнө алган жокмун, билбейм, анда еще бир эле ай болгон болчу келгенимечи.
анан 2 жумадан кийин дагы башка заведенияга которулуп ал жактан да стажировка өтүп көрдүм. Анан ошондон кийин түшүндүм мен өзүмдүн эле жолум менен кетсем туура болуш керек. Кыргызстан, Америкада деле бар болсо керек ушундай адамдар, которым нужны такие специалисты деп. И в своем блоге я начала это освещать. А потом уже скоро Синкроуд деген школду билесиңерби? Кыргыздар биякта ачкан ушундай школаны. И ошолор мага жазышты. Бизге келип, мугалим, музыкадан мугалим болуп бербейсиңерби деп. И ошол школго киргенде эле среди родителей узнаваемость, мне кажется, прям выросла. И они узнали то, что я пианистка, и начали своих детей тоже записывать. И, естественно, Кыргызстанда деле мен ушунтип иштечүмүн. У меня уже где-то 4 либо 5 лет опыт бар, да. Бизде деген, получается, школду бүткөндөн кийин ошол справка менен биз уже садиктерде кичинекей балдарга сабак берип иштей алабыз да. И ошон үчүн школду бүткөндө эле мен садиктерге кирип иштечүмүн Кыргызстанданчы. Анан бияка келгенде эле ошол эле жумушумду улантып, азыр в основном это мой основной доход. Азыр мындай мугалим болуп иштейм деп деле айтсам жаңылбайм го дейм да. Ай, карагылачы 21 жашта. Кандай сонун мындай бала кезден жакшы көргөн нерсең менен алектенип келатасың. Анан мугалим болуу бул деле бир өзгөчө бир статустардын бири да. Бардык эле адам мугалим боло албайт. Бардык эле адам өзгөчө кичинекей балдарга бир нерсе үйрөтүү бул абдан ары татаал, ары кызыктуу нерсе. Анан кичинекей балдарга өзгөчө подход табыш керек. Кандай сонун ата энеңди аябай сүйүнсө керек негизи. Ооба. Ата энем, особенно апам, кичинекей кезимде эле байкаганда мен ушу ырдап, бийлегенди аябай жакшы көрөт экениндичи. Анан ошол буну бирдеке кылыш керек деп анан ошол школго берген. И азыркыга чейин айтам, мен аябай ыраазымын депчи. Ошол школду бүткөн үчүн азыр кесибим бар. И мындай ошол жаккан нерсе менен алектенип жүргөнүмө сүйүнөм да. И мне кажется, мама огромный труд просто в это вложила. Кандай сонун. Апаң сагындыңбы? Ооба. Ыйлагың келбейли? Сураганда. Ыйлагым келбейли, бирок аябай сагындым. Ыйлаган күндөр болдубу жаңы келгенде? Ооба, бир башкы 1-2 айдан кийин ошондой болду. Негизи мен биякта байкем бар. Бир тууган байкем бар. И ошон үчүн да мага аябай катуу мындай сагыныч сезилген жок десем болот да. Жакын адам. Ооба, жакын адам биякта болгон үчүн. Бирок 1 ай мен менен жүрдү дагы, анан 1 айдан кийин жумушка чыгып кетти. Мен жалгыз калдым. Анан ошол моментте мен Америкага эмнеге келдим, Кыргызстанда эле жүрө бербей, жакшы эле окуп, жакшы эле иштеп жүрбөдүм беле деген ойлор болгон бир сыйра. Анан бирок уже түшүндүм, Америкага деле баары эле келе бербейт, баарына эле виза ача бербейт. Мындай Америкага келгенге жараша, значит, что-то меня здесь ждет деп. Собрала силы в кулак и начала разбираться с университетами. Жакшы. Анын үстүнө сенде алдын ала план болуп келдиң да, мисалы максат коюпчу, ушул жерге барып окуймун, мындан ары билимимди өнүктүрөмүн, америкалык диплом алам деген сыяктуучу. Туурабы? Мындай максат болгон үчүн дагы балким көп кайгырганга, адаптацияга көп убакыт коротконго да убакыт болгон жок окшойт дегим да. Бирок негизи ошо мындай ошентип эле ойлойм мен делечи, бирок на самом деле это вообще по-другому было. У меня даже в планах не было подаваться на визу. Мен деген Америкага кетем, Америкадан окуйм деген ойлор деле жок болчу. Бирок мен бирөөгө илинип, ал тапшырып атам дегенде мен эле тапшырып көрөйүнчү деп эле аркасынан барып эле. Апама, атама эч кимге айткан эмесмин. Визага тапшырып атам депчи, өзүм эле барып эле ошол акча бар болчу колдо, жанагы документтерге неметкенчи. Ошол акчаны төлөп эле барып сдавать этип койдум. Аркы берки документтерди алып келиш керек болгондо алып келип жүрдүм. Кирип атканда дагы аябай көп деле толкунданган эмем болгон эмес. Мындай болот го жанагындай аламбы, албаймбы, ни холодно, ни жарко дегенчи. Кыргызстанда деле меники аябай мындай интересный эле жашоо болчу деп ойлойм да. Ошентип кирип эле ушундай эле сүйлөшүп эле интервьюер менен баарын айтып бердим. Анан кийин эле
эпруф деп туруп эле бирдекени түртөйдө мен түшүнбөй калдым да эмне болуп кетти эмне деди чыгып алып анан компанияга чалдым че то ушинтип загранпаспортумду бербей койду десе эле поздравлять этип виза алдыңар деп ошентсе мен ошондон кийин ойлонуп баштадым да ошондо эми эмне кылам деп эмне кылам депчи ошондо мен кетмей болуп атамбы деп анан апамдарга ошо виза алгандан кийин айттым окшойт атама особенно мамам еще бир айдан кийин билген анан кайгырышты аябай ушу биз деген даяр эмес болчук ага анан анын үстүнө уже бир айдан кийин да кетиш керек болуп калды анткени интервьюга кечирээк кирген үчүнчү анан ушинтип эле түшүнбөй эле тарс болуп эле келип калдым буяка жакшы анда мекенди сагындыкпы ооба же сагынгандай болуп элекпизби бир жылы сагындым кайсыл ырды мындай эстейсиң Кыргызстан дегенде школдо окуп жүргөндө музыкальный школдо болгон үчүн аябай часто жанагындай концерттерди берчик да и ошондой концерттерде ырдап выступать этип калганда дайыма Фрунзе деген Салтанат Ашированын ырын ырдачумун ошол ыр менен мындай ассоциировать этем да мен Кыргызстандычы сразу Кыргызстан дегенде эле ошол ыр оюма келет негизи андай ырлар албетте көп аябай көп анткени кыргызча ырлар мындай сонун го негизи элечи менин баракчама деле кирип көрсөңөр мен в основном только кыргызча ырларды ырдайм бирок ошо эң биринчи ойго келген ыр и ушул ыр болгон үчүн ушуну эле аябай сонун ыр аябай кооз ыр көпчүлүк жакшы көрөт бул ырды анда чогуу угалы сенин аткарууңда анткени менин оюмча бүгүн биздин көрүүчүлөр биздин сүйлөшкөн маегибизге дагы кызыгып анан сенин аткарууңдагы ырларды угуп дагы рахат алышат болуш керек деп ойлоп жатамын. Салтанат Аширова элес командасы болуш керек эле кайтпасам. Фрунзе анда чогуу ырдайбыз. Биз Фрунзени көргөн жокпуз да. Аяны такыр көргөн жок да анычы. Над вечерним городом моим проплывают тени вечеров. Как прекрасен ты в такие дни. На вечерний Фрунзе посмотри, посмотри, увидишь всю красу. Чем объять счастливый город наш, как белые творения твои. Мать природа, двери отвори. Фрунзе, красивый город наш, Фрунзе, свети, радуй глаз, Фрунзе, я тебя люблю, живи. Фрунзе, красивый город наш, Фрунзе, свети, радуй глаз, Фрунзе, я тебя люблю, живи. Как прекрасен наш родимый край, где родились братья и отцы, где всю жизнь проживешь и ты, проживут и правнуки твои. Все уж прекрасна жизнь твоя, много света, счастья и тепла ты несешь не только одному, и за это я тебя люблю. Фрунзе, красивый город наш, Фрунзе, цвети, радуй глаз, Фрунзе, я тебя люблю, живи. Фрунзе, красивый город наш, Фрунзе, цвети, радуй глаз, Фрунзе, я тебя люблю, живи. Посмотри и оглянись вокруг, насладись и ты, мой добрый друг. Пусть стирает время имена, нет прекрасней края для меня. Фрунзе, красивый город наш, Фрунзе, цвети, радуй глаз, Фрунзе, я тебя люблю, живи.
красивый город наш Фрунзе, цвети радуй глаз Фрунзе, я тебя люблю. Фрунзени сагынгандар, Бишкекти сагынгандар, буларды аябай сүйүү уктуңар деген ойдобуз. Аяна сага кол чабуулар болсун. Негизи Фрунзе болобу, Бишкек болобу, эң башкысы биздин борбор калабызды алыс жакта жүргөндө өзгөчө сагынасың, Анан жакында эле дагы айта кетчү нерсе, Аяна кыргыз ресторандарынын биринде өзүнүн мындай творческий вечер сыяктуу десем болотпу, же кандай деп айтсак туура болот. Чыгармачыл кече болдубу бул, Ооба, ошондой сыяктуу болду. Алар ошо живая музыка деп издеп жүрүшкөн окшойт да. Мен болсо ал жакта каравандардын официанттары тоже в основном все студенты, алар менен жакшы таанышмын. Ошолор айтып калышты, биздин ушундай подружкабыз бар, мондай ырдайт деп. И каравандын ошо организатору мага жазып, андан кийин, для меня это предложение аябай жакшы болду да, только заманчивое, типа, я даже не думала, я такая, давайте, смело, как раз для меня это еще будет такой хороший опыт, потому что Кыргызстандан кеткенден бери я толком ушундай живой аудиторияга ардай элек болчумун да, только пианино болуп эле жүргөм го. Бирок жакшы өттү ал кече. Көбүнчөсү эле менин тааныштарым, подписчиктерим келишти, ученицаларым келишти, мамаларым менен. Жакшы эмедемин, мамиледемин алар менен дагычы. Мисс Аяна деп постоянно келип турушат. Кандайсың? Анан өзүңдө рахат алсаң керек, кол чабуулар, баары бир ырчы болобу, чыгармачыл адам болобу, бүтүндөй өмүрүн чыгармачылыкка арнаган адам үчүн мындай ошол кылган эмгегин баалаган адамдар, жанында суктанып кылган нерсесине жакшы көз карашын айтып турган инсандар аябай аба суудай керек, Ооба. Анан ошондой бир порцияны алдың да турабы? Порция славы, мындайча айтканда. Менде мындай суроо пайда болду да, Аяна. Азыр Америкадабыз. Анан Америкада сонун сынактар бар эмеспи? Катышуу планыңда барбы? Ошол катышуу планымда жок. Эмне? Эмнегедир ушундай сынактарга көп эметпейм, кызыкпайм, бирок мындай план жөнүндө айтсак, мен ушу вокалга барып, ушул азыркы үнүмдү дагы потенциалын ачып, дагы өркүндөткүм келет да. Анткени мен музыка тармагында окуганмын, бирок көбүнчө пианино менен эле специализировалась все это время. Ошо дайыма оюмда бар болчу, ушу вокалды дагы ошо пианино менен заниматься эткендей, профессионально вокалды да алып көрсөм кандай жакшы болмок депчи. Бирок көбүнчө сынактарга эмес, мен өзүмдүн ырларыма акцент жасагым келет. Анткени кичинекей кезимден баштап эле на самом деле ырларды да жазчумун менчи. У меня вот бир тетрадим бар болчу, полностью менин ырдымдай ар кайсы толор, анан жаз деген мындай кичинекей кыздар день рождения деген эмелерим бар болчу да. Ошондон кийин кичинекей кезимде жазып, андан кийин көп жазбай калгам. Эмнегедир билбейм, окууга берилип кеттимби же подростковый возрастта өзүнүкүн ойноп кеттиби. Бирок 11-класста жалаң классташтарым бар, музыканттар, ошолор менен биргеликте бир жазып көрбөйлүбү, өзүбүз эле, акча деле жок, андай эмес иштебейбиз да школдо. Ошо бир студия менен эле сүйлөшүп эле, ошол жактан классташым өзү эле жаздырып берип койгон магачы бир ырды. Бирок ошол азыр ошол эле ырым бар да, башка ыр жаза элекмин, эчтеке чыгара элекмин. Могу окуумду мындай жакшы коюштуруп алгандан кийин ошол өзүмдүн чыгармачылыгыма көбүрөөк көңүл бурсамбы деген ойдомун да. Биринчиден үнүмдү өстүрүп, потому что көп эле киши айтат да мындай, мне кажется, ты можешь петь еще лучше депчи. И ошол менен чогуу анан ырларды дагы жазып, и уже как артист, наверное, хочу проявиться больше. Ошондо азыр мисалы үчүн каверлерди ырдап атасың да, анан аткаруучу катары өзүңдү алып жүрөсүң. Демек сен толук кандуу ырчы, толук кандуу артист болгуң келет экен, чоң артист. Өзүнүн ыры, автордук ырлары бар, өзгөчө мисалы дүйнөлүк
жылдыздардын көбү өздөрүнүн ырларын өздөрү жазышып анан чыгарышат го, мындай чын эле аябай башкача ошол өзүнүн стилин алып чыгат. Ошол эле кыргыздын деле атактууларынын арасында мисалы Мирбек Атабеков деле көпчүлүк ырларын өзү жазат эмеспи? Демек сен да ошол тараптан өнүккөнгө аракет жасайт экенсиң, демек. Бала кезден андай кароо сынактарга катышуу, билбейм, Америка, ищет таланты, ошол жака барып, ошол жакта бир нерсеге жетүү деген нерсе болбоптур, демек. Бирок мындай планда жок болсо деле кээ бирде болот го, мындай так сложилось деген ситуацияларчы. Возможно, барып калам, возможно, өзү эле бирдеке болуп буйруганы болот го деп ойлойм. Бирок максат коюлбаптыр андай. Ооба, андай максат коюлган эмес, бирок ооба. Жакшы. Демек, мисалы вокал бар болчу да негизи эле, музыкалык мектептечи? Хор бар болчу. Хордо. Ооба. Мен да хорго баргам. Солисткасы болчумун. Жакшы. Мен негизичи байкаганым боюнча көпчүлүк ошол комузда ойнойбу же пианинодобу же кылкыяктабы айтор бир инструментте ойногондордун көбү ырдачу эмес эле да. Көбү ырдабайт, байкадың беле сен дагы. Өтө чанда кездешет ушундай музыкалык аспапта дагы ойноп, анан ырдап дагычы. Сага кайсынысы көбүрөөк жакчу эле бала кезден? Бала кезден негизи мен ырдаганды кичинекей кезимден эле жакшы көргөн үчүн мен ойлогом го, апам мени музыкальный школага алып баратса, анда мага аяктан ырдаганды үйрөтөт депчи. Анан бирок аякта деген бир только инструменттерге алышат да, кичинекей балдардычы. Анан эле пианинога мени киргизип салганда мен кичине түшүнбөй калгам. Мен негизи ырдайм деп келгем, мен эмнеге пианино чыртып атам депчи. Бирок бир 5-6 класска чейин такыр мындай кыйналып жүрдүм деп айтсам болот. 11-классты бүткөнгө чейин эле негизи инструментте ойнош оңой эмес да. Андан бирок кетем деп жүрүп, все-таки акыры я осознала, наверное, Америкага келгенде түшүндүм, то что на самом деле я, оказывается, без музыки жить не могу депчи. Вот, мындай именно пениага я почему-то никогда так серьезно не относилась, как пианино. Просто я люблю петь, могу петь деп эле жүргөнүм го. И вот в последнее время ошону көбүрөөк ойлонуп баштадым. Анткени даже Инстаграмда меня уже знают больше, наверное, как певицу, нежели как пианистку. И я думаю, уже после того, как я завершу этап пианистки, там закончу свою учебу, больше буду времени и усилий вкладывать именно на творчество артиста. Жакшы. Жакшы тилектериң бар экен. Анда азыр бала кезге бир сыйра бардык го, анан балалык дегенде кайсылары эсиңе келет? Ошол мен балалык дегенде эле сразу бир эле песняны эстедим да. Бизде деген музыкальный школа деп айтып атпаймынбы, ошол жака деген экзамен аркылуу алат да. Слухуңду текшерет, ырдап бересиң, анан ошол эмени өтсөң, андан кийин сени школго алып, анан 1-класска барып окуй берсең болот деген сыяктуу. Анан бизге апама дагы, мага дагы бул жаңылык аябай эме болгон. Школдордо ушундай да болот экен да депчи. Анан ырдай ырдап кел деген. Анан мен болсо бир ырды двордо кыздар менен ойноп жүрүп эле жаттап алгам. Анан мындай кичине күлкүлүү ыр да ал негизичи, бирок ошол ырды мен азыркыга чейин унутпайм. Ошо биринчи куплети точно жатка эсимде бар да. Анан ошол экзаменге тапшырайын деп атканда мен ошол ырды ырдап, ошол ыр аркылуу ошол музыкальный мектепке өтүп кеткенмин да. Ошон үчүн бала кез дегенде ошол ыр эске келет экен. Ооба. Кана анда ал ырды угалы, негизи аталышын көрүп мен түшүнгөн жокмун кайсыл ыр жөнүндө болуп жатат. Бул белгилүү эле ырбы же өзүңөр эле чыгарып алган ырбы? Бул мындай садиктерде көп ырдалчу эле ыр болуш керек, билбейм, жок, мындай ыр бар экен, бул ыр действительно бар. Бирок аябай деле мындай белгилүү ыр эмес окшойт да. Кенен тарабаптыр, Анда Аянанын Мукаш Абдраев атындагы орто мектепке өткөндөгү ырын чогуу угалы. Мунун минусовкасы жок, муну мындай эле акапеллно аткарып берейин. День, когда семье родной Бог меня послал. Говорят, что папа мой очень горевал. Говорят, 4 дня он не пил, не ел, потому что не меня, мальчика, хотел. Но ему сказали сразу: это вам не стол заказов, не задерживайтесь тут, забирайте, что дают. Но ему сказали сразу: это вам не стол заказов, не задерживайтесь тут,
забирайте, что дают. Ушундай мындай экинчи куплети деле бар экен, бирок мындай тексти ушундай болчу да. Мен муну экзаменде ырдап бергенде мугалимдердин баары күлүп, еще ырдаганда да монтол ырдагам да менчи. Кана ошентип ырдасаң да азыр. Экинчи куплетин да. Только о своей мечте папа не забыл. Оказалось, он в семье всех упрямей был. До сих пор ему не лень, вот уж сколько лет, приносить мне каждый день новый пистолет. Я уже играть устала в заводные самосвалы, и к футбольному мячу подходить я не хочу. Я уже играть устала в заводные самосвалы, и к футбольному мячу подходить я не хочу. Бул жана үйүндө бир 5-6 кыз болуп, анан улам эле эркек баланы күтө берген аталарга арналган экен да. Бирок бул мындай эме деп жиза деп коет го. Ошондой деле эмес, анткени менден улуу 2 байкем бар да, папам мындай улдуу эле болчу. Анан жөн эле ушулар аябай жактырып, экзаменде жана башкача эле ырдабайсыңбы, жана Антошка деген сыяктуу ырлардан ырдабайсыңбы десе, мен тырышып болбой койгом, мен жок ушул ырды ырдайм депчи. Ошол кезде экзамен алып жатканчы мугалимдер билчү экен бул ырды же укпаптырбы? Жок, алар деле менден укту бул ырды точно. Алар анда 100% ойлошту сенин үйүңдө, ошо сен мындай көп кыздары бар үй бүлөдөн депчи. Мен да ошонто азыр ойлоп, анда түшүнчүбөйсүн, азыр ойлоп коймун, ошо точно ошо деле ойлоп калыштыш керек деп. Бедная девочка. Жакшы сонун экен, биринчи жолу угуп атам бул ырды. Бул ырды негизи жана уул келсин, бурулсун деген кыздар ким кылып ырдап алчу да экен, э? Сиздер көрүп жаткан автомеломан долбоору бүгүн менде конокто пианистка, вокалистка деп айтайын десем, азырынча анчалык чоң терең билимим жок, кантип айтпай эле коюңузчу дедим, макул дедим. Музыкант, блогер десем боло берет да, туурабы? Блог алып барчытасың да. Ооба. Мугалим, пианинодан сабак берет, эгерде сизге керек болсо кайрылсаңар болот, өзгөчө балдарыңарга, э. Анан чоңдорду үйрөтө бересиң да, окута бересиң да? Ооба. Студент кыздар аябай көп жасалган. Тоже сиз айткандай ушундай кыялым бар болчу, бирок такыр ошол кыялымды мындай ишке ашыра албай, ошол калып калды ичимде депчи, мындай жабыштырып да. Ооба. Мына ушундай байкаганыңыздарда эле Суйкайган кыргызымдын сулуу кызы Аяна бүгүн менде автомеломанда конокто, сиздер үчүн сонун чыгармаларды аткарып берип, өзүнүн жагымдуу үнү менен сиздерге рахат тартуулап жатат деген ойдомун. Автомеломанды көрүп жаткан ар бир көрүүчү комментарий жазып, лайктарды басып, айтор жакшы сөзүңөрдү аябагыла деп суранмакчымын. Ал эми азыр болсо биз жандан бери күлүп атабыз, тамашалуу ырды да уктук. Анан бир аз мен нотаны минорго түшүрүп коеюн деп атам. Кайгырган же болбосо маанай түшкөн же сен каалагандай бир нерсе болбой калган учурда маанай чөккөндө кандай ырлар көбүрөөк жагат? Мындай кээ бир адамдар бар го, ошондой кезде кайсыл бир ырды угуп алып туруп, огош бетер маанайын нолго түшүрүп туруп, анан деп жеңилдеп калат. Сенде да барбы андай? Ошо кээде ошондой болот. Мындай кайгылуу музыка уккум келет да, кайра өзүмдү огош бетер ылдый түшүрүп. Кээде болот, наоборот, ошо кайгылуу болуп атканым өзүмө жакпай атса, мага азыр жакшы настроение керек десе, анда наоборот жакшы музыка коём дагы. Жакшы нерсени ойлонуп, мындай кичине настраиваюсь на хороший этот день. Анан кайгырганда кайсылыр биринчи орунда турат? Негизи андай ырлар аябай көп. Англисче ырлар бар, орусча ырлар бар. Бирок мындай тяжелая артиллерия деп коет го, это кыргызчада мындай аябай катуу кайгыргым келип атканда обязательно кыргызча мындай эски ырларды коюп коем. Ошондой ырлардын бири Гүлнур Сатылганованын Сага деген ыры. Аябай огону жагат. Действительно, сонун жасалгандар. Негизи эле Гүлнур Сатылганованын чыгармачылыгы мага аябай жакын деп айтсам болот да. Мындай мелодиялары, сөздөрү действительно жүрөктөн орун алат. Анда дал ошол Гүлнур Сатылганованын Сага деген ырын Аяна сиздерге аткарып берсин.
Биз болсо кайгырбайбыз бирок азыр. Же кайгырып кетишибиз мүмкүнбү? Ошону билбейм. Макул эч нерсе эмес, менде эме маанай көтөрө турчу ыры да бар. Аны деле коюп берем. Анда бул ырды баштайлы. Жашоодон бакыт издеп турган кези Дең берет, үмүт берет айткан сөзү Канымда калып калат кайрык болуп Кандай деп кабарымды алган кеби Дүйнөмдүн көркү сенсиң, шаңы сенсиң Ырымды ырдап турган жаны сенсиң Түнгөккө жылдызым деп кадап алар Мотодой көздөрүңдү арир менми Аламдын сан жетпеген шамалында Сагынткан бир жытың бар жамалында Арманым болбосо эле ошол бойдо Ал жытың калып калса ырларыңда Дүйнөмдүн көркү сенсиң, шаңы сенсиң Ырымдын ырдап турган жаны сенсиң Түнгөккө жылдызым деп кадап алар Ботодой көздөрүңдү арир менми Сенсиз күн токтогон суйт мезгил жылбар Кыялга чөмүлсөм да жүрөк сездай Куусалык каптаганда аргасыздан Жан эркин махабаттын ырынырдай Дүйнөмдүн көркү сенсиң, шаңы сенсиң Ырымдын ырдап турган жаны сенсиң Түнгөккө жылдызым деп кадап алар Мотодой көздөрүңдү арир менми Дүйнөмдүн көркү сенсиң, шаңы сенсиң Түнгөккө жылдызым деп кадап алар Мотодой көздөрүңдү арир менми Мотодой көздөрүңдү арир менми Чыныңды айтчы, кимди эстейсиң бул ырдарды анда? Ошол Ушул суроо болоорун билгем да дейсиң. ошол суроо болоорун билгем да дейм. Жок, мындай прям определенный бир кишини деле эстебейм го дейм. Дүйнөмдүн көркү сенсиң деп. Балким өзүңдү ойлонуп аласың. Көбүнчө эмени папамдын машинасында кетип баратып ушундай ырларды угуп калчык да, ошол маалды, ошол кезди эстейт окшоймун деп Үй ойлойм. бүлөлүк Ооба. учурду, Ооба. Кандай сонун. Негизи музыканы мисалы үчүн машинада кетип баратыпчы, дайыма угамдап атпайсыңбы? Анан аябай катуу кылып уккан жагабы же мындай орточо деңгээлде эле спокойно уккан жагабы? Мен айдап баратып бирдекени ойлонуп баратсам, музыканы акырындатып коем да, дайымачы. Фоновый. Ооба. Эгер мен прям ырдап, монтип бийлеп кетким келип атса, анда да аңылдатып коюп албай дейм. Мындай, это тоже от настроения зависит дегендей. Жакшы. Анда маанайды көтөргөн ырды укпайлыбы? Маанайды түшүргөндө, же болбосо кайгырганда уга турчу ырды уктук, эми маанайды көтөрө турчу ырды угалы, ал ыр кайсылар? Дуа Липанын Levitating. Негизи Дуа Липа. Она вообще для меня топ-1. Негизи поп-музыкадан кто твой кумир десе эле, мен сразу Дуа Липа дейм да. Ар бир ыры мен үчүн
мындай аябай эметет да, эмне деп коет жана энергетически, как будто эта песня очень близка ко мне. И вот ее песня очень нравится. Экөөс бир фанатсандачы. Аябай таң калыштуу. Аяна менден 15 жаш кичүү экен, бирок мен миллениал, Аяна зумер. Бирок өзүнүн вкусу окшош экен. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition where we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby, my sugar boo. I'm levitating, my Milky Way. You're renegading, yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're mine, starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating you, moonlight, you're mine, starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I believe that you for me, I feel it in our energy. I see it's written in the stars. We can go wherever, so let's do it now or never, baby. Nothing's ever, ever too far. Glitter in the sky, glitter in the eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at a perfect time. You want me, I want you, baby, my sugar boo. I'm levitating, my Milky Way. We're renegading, yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're mine, starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating you, moonlight, you're mine, starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket and a rock star. And I feel it in... Там какой-то такой рэп идет. Yeah, 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 yeah. Фан-группасына чолбайды ба? You want me, I want you, baby, my sugar boo. I'm levitating, my Milky Way. We're renegading, yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're mine, starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating, play with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. Дуа Липа жана Аяна эмне себептен блог алып барганда ал жакта Аянко деп турат, калп айтпасам. Ооба. Видеолор ошентип эркелете. Негизи антип эч ким деле эркелетпейт, бирок ошол мурунда ага чейин менин никим Омурова болчу. Анан мен что-то Аянко деп жазып койсомбу, мындай инстаграмный стилде кичине современныйраак бир ник коюп койсомбу деп ойлонгом го эмеге Америкага келгенден кийин. Анан кечке ойлонуп Аянко дегендер аябай көп экен. Анда мен Аянко о деп коеюн деп мындай Омурова деген сыяктуу ойлондумбу, билбейм, жөн эле Аянко деп эле ошол свободный ник эле кылып эле коюп койгом. Бүтө ошондон кийин эле баары, ошондон кийин эле баары Аянко деп таанып калышты. Же Мисс Аяна, Ооба, же Мисс Аяна окуучуларга, ооба. Жакшы. Анан азыр Дуа Липанын ырын ырдап калбадыңбы? Фанаткасы дагы экенсиң. Өткөн жылы Дуа Липа Чикаго концерт менен келгенде бара алдың же бара алган жоксуңбу? Жок, ошо өткөн жылы Дуа Липа Чикагого концерт койгону келгенде мен деген Америкага эми эле келгенмин. И мен даже билбей калдым да Дуа Липа Чикагого келгенинчи. Мен негизи аябай үнүм отуруп калды, ошон үчүн мындай в полголоса эле ырдап атам. Если что там не надо потом писать. Ничего.
сонун эле болуп атат. Мага өзгөчө жакканы кыргызчадагы сонун сүйлөп айтып берип атканыңда аябай жүрөктү жылытат экен. Көпчүлүк сен айтмакчы зумерлер арасында кыргызча билбегендер аябай көп азыркы тапта. Бул өтө жакшы көрүнүш. Өз тилин биринчи кезекте унутпай, анан башка тилдерди кошо алып кетүү. Негизи кыргызча эми жакшы эле сүйлөйм менчи. Бирок мындай ушундайга келгенде интервью бериш керек болуп же тост айтыш керек болуп атканда мындай эме керекти сөздөрдү таппай калгандай боло берем да, анан кой такалбай элем керекти мындай орусча сөздөрдү аралаштырып сүйлөп кете берейинчи деп. А так негизи ата энем менен только кыргызча сүйлөшчүк биз. Ошол мен тескерисинче орусча билчү эмесмин да. Анан орусча садикке беришти мени. Анан ошол садиктен орусчаны үйрөндүм, жана базаны ошол жактан үйрөндүм. Анан дальше уже кыргызча школго бардым, бирок орусча предметтерибиз, музыкальный предметтерибиз орусча болду. Ошентип эле аралашып эле болуп кетти да. Бирок именно Америкага келгенде мен түшүндүм да, мындай кыргыз тилдин баалуулугун десем болот. Даже мындай этно кийимдерге, кыргызча тилге аябай кызыгып, ушул эме биякта жүргөндө тескерисинче ошого аябай карманам да. Ушундай жанагындай кыргызча кийимдерди кийип, кыргызча сүйлөп, кыргызча ырларды ырдап деген мындай патриотизм ойгонуп кетти окшойт деп. Ушул нерсени мен аябай көп байкадым. Ар бир келген коногум ушул жерде отуруп, ушул нерсени айтып беришет да. Алар көпчүлүгү мындай Бишкекте жүргөндө, Кыргызстанда жүргөндө кыргызча ырларды деле укчу эмеспиз, көп кыргыз эстрадасына кызыкчу эмеспиз. Мен ушул жака келип тааныштым дегендерди да аябай көп уктум. Алардын катарына мына сен да кошулуп атасың. Действительно ошо. Мен деле көп эле угуп калам. Бизде да ошондой эле депчи. Жакшы. Мына Американы жамандагандар карагылачы кандай сонун жыйынтык берип жатат. Америка бул жактагы кыргыздар үчүн патриоттук сезимдерди ойготуп, бул жака келип алар кыргызча үйрөнүп да баштагандар бар, айрымдарычы. Жакшы. Андан эң жакшы көргөн ырыңа токтолбойлубу? Кайсыл ыр ал? Мындай эң жакшы көргөн ыр бир 3-4 жылдан бери кечки Бишкек Мирбек Атабековдун ыры аябай жагат. Жаңы чыкканда такыр токтобой укчумун ошонучу. Вообще Тажабай, эс алдырбай тажабай укчумун да. Бирок азыркыга чейин деле ойлойм ошол ыр аябай жагымдуу. Анын эмеси дагы катуу да, эле связанные воспоминания деп коет го. Ошо кечки Бишкек дегенди уксам эле Бишкекте жүргөн күндөрүмдү эстей берем. Өзгөчө азыр сагынып аткан кезде, өзгөчө азыр сагынып аткан кезде. Чын эле кечки Бишкекти элестетип, кээде күндүзгү Бишкекти деле сагынып коюп, пробкаларын. Жакшы, анда дал ошол ырды угалы, бул ыр деле кандайдыр бир деңгээлде патриоттук болуп калат, анткени ал албетте өзүбүздүн мекенибиз жөнүндө болуп атат. Кечки Бишкек аянын аткаруусунда. Кечки Бишкек, мен көргөн тагдырга болдуң себеп. Музга айланган көңүлдүн дартына жобуң керек, жобуң керек. Азыр кайда айтчы мага, бакытка балкыган жан дүйнөм чалкыган жаным, жалындаган жараланган жүрөгүмдү. Сен аны билбейсиң, сен аны сезбейсиң, сен менди сүйбөйсүң жаным. Суктанып караганың, көңүлдү байлап аяганың, андагы мамилеңди мен кимден таба аламын? Ой баскан саналарым, оору бас түнүм жаралады. А балким жолугуп мен айткым келет сага барып.
күндөрдү кылдым белек. Ал кездерде айтырбай түшүнүп жүргөн элек. Азыр кайра айтчы мага. Бакытка балкыган жөндүнүм чалкыган жаным. Жалындаган жараланган балымды. Сен аны билбейсиң, сен аны сезбейсиң, сен менди сүйбөйсүң жаным. Суктанып караганың, көңүлдү балап аяганың. Аңдагыма мениңди, мен кимден таба аламын? Ой баскан саналарым, орубас түнүм жараладың. Балким жолугуп мен айткым келет сага барып. Geç gelişken Geç gelişken Автомеломандын алкагында биз көптөгөн ырларды аткардык, анан азыр акыркыларына калдык да. Ага чейин болсо мен Аянанын музыкалык табитин дагы бир жолу тактап алайын деп атам. Топ 5 аткаруучу ырчы атактуу кайсыл ырчыларды топ 5ке киргизет элең? Кыргыз эстрадасынан алсак, эгер Мирбек Атабеков, мындай бүт эле Сөз жок кирет да? ооба, сөз жок кирет. Действительно анткени ушунча жылдан бери ушундай планканы кармаш бул действительно эме да, кыйын эле да. Ар бир ыры действительно хит. Мындай даже угуп көрсөң деле эме го, жагымдуу го аябай. Андан кийин Гүлнур Сатылганова эжебиздин да чыгармачылыгы аябай жагат. Ар бир ырынын мааниси да терең, огону дагы сонун. Анан Малика Дина ырлары дагы аябай жагат. Особенно мне ее нравится тембр голоса. Такой очень необычный, нежный. И вообще все песни, которые она поет, действительно өзүнө аябай жарашыктуу ырларды да ырдаган үчүнбү мындай сонун угулат да. Особенно могу акыркы чыккан ырлары дагы аябай хит болду го. Ооба. Кичинекей чагымда эмени аябай жакшы көрчүмүн, Айым Айылчиеванын да ырларын угуп, ар бир ырын жаттап ырдачымын. Ошо бул кыргыз эстрадасынан анан дагы башка деле көп ырчыларды угам. Мындай действительно мне очень тяжело да выбрать только каких-то определенных 5 человек. Анткени даже если вы посмотрите на мой плейлист, вы поймете то, что там абсолютно разная музыка. Поптон уже Дуа Липа. Я это вот даже, наверное, сама недавно только для себя выяснила. И сейчас, наверное, еще одна такая вот шокирующая новость про меня. Я еще слушаю кей-поп музыку тоже. И моя икона ими Дженни. Blackpink деген группа, да? Дженни деген есть айдол такой. Я очень поражаюсь ее. Именно харизма, энергетика, то, как она ведет себя на сцене. Ошон Суаева жагат, мне кажется, она тоже один из моих таких ярких кумиров. Алексей Чумаков, тоже прям классный мелодист, все его песни. И мне нравится то, что он это в основном живьем все исполняет. Если даже посмотреть все его концерты, то имеет, да, целый бэнд, там чуть ли оркестр целый, и это прям целая живая музыка, я бы сказала. Ошол ойго келгендерден ушулар экен, бирок мен аз билем да, мен дагы көп нерсени унутуп кеттим. Мындай ушинтип сураганда таппай каласың го. Көп нерсе. Азыр эске келгендери ушулар болду. Азыр эске келгендери ушулар болду. Албетте, меломандар үчүн негизи аябай эле оор бул суроочу, анткени бир аткаруучуну башкадан өйдөрөп коюу үчүн эле кыйыныраак болот, анткени мындай ойлоп көрсөң, анын деле ыры жагат, мунун деле ыры жагат. Бирин бири менен салыштыруу кыйын го. Ооба, туура. Чынын айтсам, ооба, бардык эле жактан мэч болду да, экөөбүздүн музыкалык табитибиз окшошуп кетет экен деп башында эле айттым эле. Ошондой эле экен. Жакшы,
Анда эми азыр соңку ырлардын бирине келип жатабыз да. Бул жерде кандай десем, сүйүктүү дагы чыгармага кирип калат алар, анткени аны ар бир караоке вечеринкада, караоке патиде ырдамайынча кетпейм деген бир ырлар болот го. Же баштайбыз ошол ыр менен, же ошол ырды ырдамайынча айтор ал жактан эч жака жылбайт эч кимчи. Кайсы ырды ошол эң сүйүктүү караокеде ырдай турчу ырларыңан? Караокеде отурганда толтура эле ырларды ырдайм. Бирок ошо сиз айткандай Гайтанын «Самый лучший» деген ырын ырдамайынча эч жака кетпейм да. Ал жок. Мен караокеге бардым деп деле эсептебейм. Жакшы, менин оюмча бул ыр көпчүлүк кыздардын ошол плейлистинде бар болуш керек, сөзсүз түрдө аны каалайсыңбы, каалабайсыңбы, сөзсүз түрдө ошол ырды ырдамайынча, чын эле сен айткандай караокеге бардым деп өзүңдү эсептебей деле койсоң болот. Анда бул ырды чогуу ырдабайлыбы, кандай дейсиң, Гайтана «Самый лучший», мен да бул жактан азыр коеюн, анан чогуу ырдайлы. Он моё небо, моя луна, он моя солнце, моя весна. И такого я искала, а такого всегда мечтала. Он мои слезы и мой смех, он моя сила, он лучше всех. Если его нет, скучаю, никого не замечаю. Он мой герой, он мой пилот, все во мне о нем поет. Он мой волшебник, он мой клад, самый вкусный шоколад. Он мой ангел, он мой сон, нужен мне, нужен он не земной, как вода. Буду пить его всегда, лишь о нем мечтаю я, самый лучший для меня. Мен бэк-вокал болуп турайын, Он мой огонь, он моя власть, он моя боль, он моя страсть. Никого я так не хотела, ни за кем я так не летела. Он мой за все в жизни ответ, и лучше, чем он, мужчины нет. Обо всем я с ним позабыла, и никого так не любила. Мой капитан, он мой пилот, все во мне о нем поет. Он мой волшебник, он мой клад, самый вкусный шоколад. Он мой ангел, он мой сон, нужен мне, нужен он не земною, как вода. Буду пить его всегда, лишь о нем мечтаю я, самый лучший для меня. Мой самый лучший для меня. Мой самый лучший. Зовет меня, и я лечу. Ничего не страшней, чем любовь. Мой мир, и я в него хочу. Он мой волшебник, он мой клад, самый вкусный шоколад. Он мой ангел, он мой сон, он нужен мне, нужен он не земною, как вода.
вкусный шоколад. Он мой ангел, он мой сон. Он нужен мне, нужен он, неземною, как вода. Буду пить его всегда, лишь о нем мечтаю я. Он самый лучший для меня. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мой самый лучший для меня. Мой самый лучший для меня. Действительно, мына караокеде ырдаганда эле ырдадым окшойт, э. Ушундай тяплап кылып. Эми бул жерде сынак эмес да. Бул кандай десем, ушундай любительская, да? Пение болчу негизи, бирок бүгүн биздин жаныбызда пианистка, музыкант. Андыктан автомеломан башка уровеньге чыкты, башка деңгээлге чыкты. Меники да аралашып кетти го, орусча, кыргызча. Жаныңда отурган кишиден көчөт деп Жугат, ошондой эле отуруп. сыныктан башкасынын баары жугат. Буюрса бүгүн биз программанын алкагында сенин кыялдарың жөнүндө сүйлөштүк, сенин азыркы пландарың жөнүндө сүйлөштүк, анан ошол нерсенин баардыгы тезирээк ишке ашсын дейин. Буюрса Америкага келип, Американы тез эле багындырып, дүйнөлүк масштабда кыргыздын ким экенин жакшы жагынан көрсөтө алган жаш үлгүлүү кыздардан болушуңа тилектешмин. Сен менен таанышканыма абдан кубанычтамын. Анткени чыгармачыл инсандардын мага ушул Чикагода көбөйүп жатканы аябай жагат да. Мындай өзүмдүн чөйрөм чогулуп жаткандай эле сезимдер пайда болуп атат да. Ошол себептен сага чыгармачылык ийгиликтерди каалаймын. Көп досторду таап, сонун каверлерди жаздырып, бул жактан угармандарың көбөйө берсин. Чыгармачылык ийгиликтер боло берсин. Рахмат. Анан соңунда дал ушул жерге сенин оюңча кайсыл адамды чакырып конок катары кийинки берүүлөргө тартсам болот деп ойлойсуң? Эми мен ойлойм бул эми бизнес тараптан бирөө болсо, балким мага аябай кызыктуу болмок. Анткени бул деген автомеломан, долбоордун аты автомеломан болсо деле, интервьюда көп суроолор болот экен. И мне было бы вот интересно послушать тех людей, которые приехали в Америку, основали здесь бизнес, и вообще сформировались, да, и делают такую большую работу, находясь в чужой стране. Я думаю, было бы супер видеть кого-то из сферы бизнеса у вас на проекте. Обязательно посмотрела бы. Алардын жараткан ийгилиги кандай жол менен жетти? Бул нерсе мага да кызык, буюрса бизнесмендерди дагы, бизнес-вумендерди дагы чакырамын деген ойдомун. Сага чоң рахмат айтам. Мен долбоорума жоктобой катышып бергениңе, бүгүн сен менен сонун ырларды эстедик, сонун маекти курдук, аябай ачык айрым, өтө тамашакөй кыздардан экен. Экөөбүздүн мындай чоң жаш айырмачылыгыбызга карабай, аябай бат эле тил табышып кеткенибиз аябай мага да жакты. Сага да бул долбоордо эмнени күттүң эле, анан кандай фидбек бере аласың, кандай инсайт алдың? Мен негизи эмеден сиздин инстаграмыңыздан көргөм, подумала то, что классно, мындай американский форматта көрүп калам да мен ушундайлардычы, и мындай ошондой эле сразу элес келди мага. Значит, это будет такая вот, лайтовая просто поездка, где мы будем общаться, где мы будем петь, просто вспоминать. Ошондой эле болду деп ойлойм, мындай баары аябай жеңил жана шаңдуу өттү. Көптөгөн ырларды өзүм эстеп, анан бүгүн негизи эме какой-то непевческий день болсо дагы, я как-то мындай заставила себя хорошо спеть дейм. В любом случае, такой караоке день и очень интересная беседа. Вот вам спасибо, что пригласили. Пожалуйста. Рахмат сага да келгениңе. Чоң рахмат айтам. Ийгиликтерди каалаймын. Буюрса дагы башка проекттер болобу, же болбосо ушул эле долбоорго башка ырлар менен балким кайрадан чакырсам макул деп келесиң, э?
ооба. Жакшы. Анда ардактуу достор, бул автомеломан долбоору болду. Жанымдагы сулуу Аяна, Чикагодагы музыкант, пианист, дагы да айта бермекчимин. Бул чыгарылышты көрүп, өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге калтырып коюңуздар жана сизге кайсыл каарманды көрүү абдан кызык болот эле. Мага дагы абдан кызык сиздин оюңузду билүү. Ошол себептен сөзсүз түрдө комментарийге жазып коюңуз. Сиздер менен болгон мен Айнура Абаданова. Кийинки чыгарылыштарда жолукканча сак саламатта калыңыздар.